Урматтуу улуу ата мекендик согуштун кымбаттуу ардагерлери жана ооруктун кадырман эмгекчилери, урматтуу мекендештер жана ардактуу меймандар. Биз бүгүн салт болуп калгандай тарыхый жана руханий мааниге ээ 9 май улуу жеңиштин күнүн белгилеп отурабыз. Бул күн бир эле учурда майрам, ошол эле маалда эскерүү күнү. Себеби бул күн миллиондогон адамдардын, анын ичинде 100 миңдеген аталарыбыздын, апаларыбыздын өмүрү менен келген улуу жеңиш күнү. Ал ар дайым тынчтыктын баа жеткис кымбаттыгын, аза менен сыймыктын айкалышын эске салып турат. Демек, 9 май бул жөн гана тарыхый дата эмес, жалпы элдин эс тутуму десек болот. Улуу жеңиштин дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде турган ар бир мекендештерибиздин жеке тарыхына байланыштуу болгонунда. Бүгүнкү иш-чарага катышып отургандардын ар бири согушка катышкан, оорукта эмгектенген чоң ата, чоң энелеринин же башка урук туугандарынын эрдиктерин, каармандыктарын эскерип, азасын да тартып, сыймыкка дагы бөлөнүп турат. Мындай учурда эркиндик үчүн өмүрүн арнап, улуу жеңишти тартуулаган улуу муунга башымды ийип таазим кылуу менен бирге жалпы мекендештеримди жеңиш күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Ардактуу замандаштар, 1941-1945 жылдардагы кандуу согуш миллиондогон адамдардын өмүрүн алып, тынч жаткан ар бир кыргыз үй бүлөсүнө каран түн салып, кайгы кап алып келгенин жакшы билебиз. Ошол оор кезеңде кыргызстандыктар фронтто да, оорукта да болуп көрбөгөндөй эрдикти жана каармандыкты көрсөтүп, улуу жеңишке баа жеткис салым кошушкан. Миңдеген жоокерлерибиздин майдан талаасында эл жер үчүн кан жанын аябай курман болушканына, ооруктагы эмгекчилер күнү түнү тынбай иштеп, фронтту керектүү азык-түлүк, кийим-кече жана аскердик жабдуулар менен камсыз кылышканына карт тарых күбө. Бул кандуу согушка Кыргызстан 360 миңден ашуун эр азаматын же өлкөбүздүн ар бир 4-чү тургунун жөнөткөн. Алар Европада, андан кийин Азияда, майданда дагы өрт кечип, 2-чи дүйнөлүк согуштун аякташына чоң салым кошушкан. 110 миңден ашуун мекендешибиз, Айкөл Манас атабыздын урпактары согуш талаасында ажалга тике карап, кийинки муундардын жаркын келечеги үчүн жанын берип, баатырларча курман болушкан. Бул сан Кыргызстан өтө чоң демографиялык жоготууга учурагандыгын эске салып турат. Алардын ысымдары улуу ата мекендик согуштун тарыхында алтын тамгалар менен өлбөс өчпөс болуп жазылып калды. Фашисттик баскынчыларга каршы согушууларда көрсөткөн эрдик үчүн 150 миңден ашуун кыргызстандык орден медальдар менен сыйланганын, 22 жердешибиз даңк орденинин толук кавалери, 73 каарманыбыз Советтер Союзунун баатыры деген ардактуу наамга ээ болушканын ар дайым сыймыктануу менен айтып келгенбиз, мындан ары да башыбызды бийик көтөрүп айта беребиз. Согуш жылдарында оорукта эмгектенген кыргызстандыктар бардыгы фронт үчүн деген ураан алдында кары жашы дебей күндөп-түндөп бел чечпеген мээнети, бекем эрки, чегиңгиз каармандыгы менен улуу жеңишти жакындатышкан. Алардын мекенди коргоого кошкон салымы, көрсөткөн каармандыгы кийинки муундарга бий көрнөк. Чындап келсе, биздин бүгүнкү бейпил турмуш жана эркин жашообуз дал ошол муундун чексиз кайратынын жана ченемсиз каармандыгынын натыйжасы. Алардын эрдиги менен мекенчилдиги бизге тарыхый мурас, улуттук сыймык жана келечек муундар үчүн түбөлүк үлгү болуп калат. Тилекке каршы бул каардуу согушка катышып, анын бардык кыйынчылыктарын, азап муңун башынан өткөргөндөрдүн катары жылдан жылга, күндөн күнгө суюлуп баратат. Бүгүн Кыргызстанда согуштун 7 гана ардагери, ооруктун 297 эмгекчиси жеңиштин 81 жылдыгын майрамдоодо. Кымбаттуу ардагерлер, оорук эмгекчилери, баарыбызга жакшы маалым, согуш бул жоготуу, согуш бул кайгы, көз жаш. Бирок ошол кан күйгөн күндөрдө да кайратыңыздардан жазбай, бири-бириңиздерге болгон бекем ишеним менен жеңишти камсыз кылгансыздар. Сиздердин каармандыгыңыздар, чыдамкайлыгыңыздар жана мекенге болгон чексиз сүйүүңүздөрдүн алдында башыбызды ийип терең таазим кылабыз. Биз сиздерге, ардагерлер менен оорук эмгекчилерине карыздарбыз. Эң ириде сиздердин эмгегиңиздерди унутпоону, мындан ары мекенибиздеги тынчтыкты сактоону,
бийик ыйык милдетибиз жана бийик жоопкерчилигибиз деп билебиз. Тагдырдын буйругу менен ар бириңиздер ошол оор тарыхтын тирүү күбөсү болдуңуздар. Сіздерге жеке өзүмдүн жана өлкөбүздүн бардык жарандарынын атынан терең ыраазычылык билдиремин. Сіздерге бекем ден соолук, узак өмүр жана бакубат жашоо каалаймын. Урматтуу мекендештер, согуш кайгы менен жоготууларды гана алып келерин, ал эми тынчтык баа жеткис байлык экенин ошол эң каардуу жылдардан, ырайымсыз күндөрдөн улам билебиз. Ошол каргаша бүгүн да бүткүл адамзат үчүн чоң сабак болуш керек эле. Тилекке каршы сабак болбой жатат. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө болуп жаткан согуштарда 3 триллиондон ашуун каражат жумшалууда. Бул каражатты адамзаттын жаркын жашоосуна жумшасак кандай жакшы болор эле. Жок дегенде жашыл жаратылышты коргоого жумшаганда дүйнө жүзү жап-жашыл болуп турмак. Мына ошондуктан биз улуу жеңиштин сабактарын унутпай, тынычтыкты, ынтымакты жана биримдикти көздүн карагындай сактоого милдеттүүбүз. Биз үчүн жаркын келечек жана бейпил заман тартуулаган аталарыбыздын эрдиктерин улантып, ар бирибиз элибиздин бакубат жашоосун камсыз кылууга аракеттенели. Эгемен Кыргызстаныбыз мындан ары да туруктуу өнүгүү жолу менен алдыга карай ишенимдүү кадам таштап, эл аралык майданда тынчтыкты жана кызматташтыкты бекемдөөгө өз салымын кошо берет деп мен терең ишенемин. Ата мекенибизде ар дайым тынчтык өкүм сүрүп, элибиздин биримдиги бекем болсун, ар бир үйдө күлкү жаңырып, ар бир жүрөккө тынчтык орносун. Дүйнө жүзүндө жана жергебизде согуш болбосун. Улуу жеңиш күнүңүздөр менен дагы бир жолу куттуктаймын. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга. Гарнизон! Түз тур! Сол! Ку! Салтанаттуу жүрүшкө! Батальондар боюнча бир сызыкчы түпкү аралыкта түздөн оңго кадам да!
Здравствуйте! С праздником вас поздравляю! С праздником поздравляю! Желаю удачи вам всем! Поздравляю!